кириш сөз. Бүгүнкү уктуруубуздун башкы каарманы эң эле кеңири таркаган. Бирок аны кээ бирлер гана барктабаса, кимдир бирөөлөр жаман көрүшү ыктымал. Анткени анын мүнөзү өтө оор, көп учурда бизди ыйлатып да коет. Бул пияз. Бирок чынында эле пияз таң калыштуу. Бүгүн сиз дагы буга ынанасыз. Тарыхы. Кадимки пияз байыркы жашылчалардын бири. Кытай, Иран жана Жер ортолук деңизде ал биздин заманга чейинки 4000-жылдары эле болгон. Елис университетинде сакталган Вавилон коллекциясынын арасында 3 чоподон жасалган такта илинип турат. Алар алгачкы кулинария китептери. Анда байыркы кулинариянын өзгөчө даамдуулугунун, таттуулугунун, байлыгынын сырлары жазылган. Көрсө, байыркы Месопотамияда пияздын бардык түрүн жана сарымсакты сүйүп жешчү экен. Кызыктуу фактылар. Пияз дүйнөгө кеңири таралган жашылча, ал буудайдан дагы бир нече эсе көп эгилет. Андан сырткары, пияз дүйнөдөгү бардык ашканада кеңири колдонулуучу жашылча. Ошондуктан ал жалгыз глобалдуу азык. Курамы. Курамындагы С витамининин жардамы менен пияз суукка каршы туруштук берип, иммунитетти чыңдап, вирустар менен жакшы күрөшөт. Витаминдерден сырткары жашылчада табигый антибиотиктер жана активдүү ар кандай элементтер бар болгондуктан антимикробдук жана суукка каршы туруучу касиеттери бар. Ошондой эле анын курамынан флавоноид кверцетин затын табышкан. Ал майды эритип, рак клеткаларынын өрчүшүнө жол бербейт. Пиязда бактерияга каршы туруучу фитонцид, сахар, органикалык кислоталар жана минералдык азыктар бар. Анын курамында эфир майы камтылгандыктан пияздын даамы ачуу келип, жыты бир башкача. Пияз арчып же туурап жатканда эмне үчүн ыйлайбыз деп ойлондуңуз беле? Анын бирден бир себеби курамындагы лакриматор затында. Пияздын кабыгын арчып же лакриматор абага тарап, суу ошондой эле адамдын көз жашы менен эрийт. Мындай химиялык реакциядан пайда болгон кислота көздүн былжырлуу катмарын дүүлүктүрүп, жаш пайда кылат. Тажрыйбалуу ашпозчулар пиязды арчып, туурар алдында бычакты суулап алууну же болбосо пиязды кичине тоңдуруп алып туроону сунушташат. Пайдалуу жактары. Пияз муколитик, какырыкты чыгарат жана бактерияларда колдонулуучу жакшы антибиотик. Синуситтен баштап пневмонияга чейинки ар кандай инфекцияларда пиязды колдонуу ооруну басаңдатат. Ошондой эле бронхиалдык астмада, дем алуунун оорлошунда эң сонун жардамчы. Пиязды туруктуу колдонуу кан айланууну жакшыртып, артериосклерозду жана жүрөк приступун алдын алат. Ошондой эле бөйрөктө ташы барларга жана ар кандай бөйрөк ооруларында диетага азыктардын катарына пиязды кошуу жакшы таасир берет. Ошондой эле пияз кандагы глюкозанын деңгээлин түшүрүп алгандыктан диабетиктер үчүн дагы сунушталат. Боор ооруларында, өзгөчө гепатит жана цирроз ооруларында табылгыс дары. Пиязды көп өлчөмдө колдонуу ашказан жана жоон ичегинин рак оорусунда жардам берет. Голландиялык окумуштуулардын далилдөөсү боюнча ал өпкө рагында гана жардам бере албайт. Колдонуу. Албетте, пиязды жаңы кезинде жесең эң пайдалуу. Анын ачуулугун кичине болсо дагы азайтуу үчүн 1 мүнөт сууга салып, лимон кошуп коюу керек. Ал эми ашказан язвасы жана гастрити барлар пиязды сууга кайнатып же бышырып жеши керек. Бирок мындай акыбалда ачуулугу жоголгону менен дарычылык касиети дагы төмөндөйт. Пиязды сууга кайнатууда 1 мүнөт гана жетиштүү. Анын суюк сорпосун дагы колдоно берсе болот. Жыйынтык. Базарга барган соң ар бир кожойке пияз сатып алат же эстейт. Пияз ар бир үйдө, ар бир ашканада бар. Анын жагымсыз жыты жана ачуулугу сизди түртпөсүн. Болгону гана пияз арчып жатканда сагыз менен достошуңуз. Пияз жеп, ар кандай оорулардын алдын алыңыз, дарыланыңыз. Анткени ал бардыгыбыз үчүн жеткиликтүү жашылча эмеспи? Эмесе, кийинки уктуруудан угушканча саламатта болуңуз. Кененирээк маалыматтар үчүн биздин Facebook, Instagram жана Twitter соц барактарыбызга жазылыңыздар жана salamat.club клубуна кириңиздер.